Assalamu алейкум. Бүгүн сиздер менен үй шартында апам жасаган майонездин рецептин бөлүшөм. Ал үчүн бизге эң эле биринчи кезекте өсүмдүк майы керек болот. Калган азыктардын баарын видеонун түбүнө калтырамын. Өсүмдүк майыбызга биринчи жумурткабызды чаап алабыз. Видеодо көрсөтүлгөндөй банкага топтосоңуздар болушунча тыюураак ичишке топтогонуңуздар жакшы. Ал эми чеснок 3 штук. Кааласаңыздар сиздер 1 штук койсоңуздар деле болот. Бизге чесногу көбү жагат, ошол себептен сахар кошулат. Мына ушундай өтө толтурулган эмес. Андан соң тузубузду кошобуз. Туздан кийин черный перец, кара мурч. Bundan бир аз эле кошобуз. Видеодо көрсөтүлгөндөй кылып. Азыр бетинен да көргөзөйүн. Ошол жерде домашний тукум колдонсоңуздар өтө сонун болот. Эми мына ушул бизге жардамга келет. Эми мына ушул болуш керек. Эгерде мындай болбогон болсо, анда майонезиңиздер окшошпой калат. Чеснок менен жумурткабызды бир аз ылдый кылып алабыз дагы. Ылдыйдан миксерлейбиз, өйдөгө көтөрбөйсүздөр. Атайын видеону кыркпадым, түрдүрбөдүм, үзбөдүм. Ошол сиздерге түшүнүктүү болсун деп. Азыр мына карасаңыздар, уже түгүндө майонез пайда боло баштады. Бир аз убакытты кармайт. Көп болсо 5 минуттарда даяр болот. Азыр мына чеснокту дагы ылдыйга түшүрүп алабыз дагы. Кайра жогору көтөрбөйбүз, кыздар. Видеону жакшылап карап анан жасаңыздар. Ушул жерлерин кылбасаңыздар дагы окшошпой калат. Азыр миксерлей беребиз. Мына ушундай кылып көтөрбөйбүз. Бетиндеги майлары жакшы аралашпай жаткан болсо, анда жогорудан ылдыйга көздөтүп түшүрүп миксерлей аласыздар. Ошол жерде бир аз эскертүү жасайын дедим, кыздар. Сиздерге балким пайдалуу болоттур. Мына бул блендер азыр ушул майонез кылып бүткөндөн кийин кызып кетет. Кызыганы өзүнө келгичекти коюп коесуздар. Мындан башка майонез жасабай турасыздар. Эгерде көпчүлүккө майонез жасайм деп калган болсоңуздар, анда аралыктарын сактап жасасаңыздар аябай сонун болот, өзүңүздөргө эле пайдалуу. Кызыганына карабастан жасай берсеңиздер, блендериңиздерден айырылып каласыздар. Бизде ошондой болгон. Башында бир аз кызыганына карабастан жасай берип, биз анда аябай көп жасаганбыз. Азыр мына ушул майонездин тең жарымын жасасаңыздар деле болот. Биринчи жасап көрөйүн дегениңиздер. Дагы бир эскертүү, кыздар, бул аябай көпкө күтпөйт сиздерди. Буну жасагандан кийин ошол күнү иштетишиңиздер керек. Көп болсо 1-2 күнгө гана турат, андан нарагына турбайт. Бул домашний болгонуна байланыштуу, мында химкат жок. Видео сиздерге пайдалуу болсо, подписаться болуп, башкалар менен да бөлүшкөндү унутпаңыздар. Видеодо көргөнүңүздөрдөй үстүндөгү майларын ылдый алып түшүп атабыз. Буну майонез катары эле колдонбостон, сиздер соус катары колдонсоңуздар деле болот. Мисалы мен крылышки, котлет, мына ушундай тамактарды жасаганымда ушуну кошуп беремин. Чесноктон бир аз көбүрөөк кылып, аябай сонун болот. Сиздер дагы жасаганда жеп көрсөңүздөр, өзүңүздөргө дагы билинет. Өзүңүздөр каалагандай кылып тамактар менен берсеңиздер. Кыздар уже даяр болуп калды. Карасаңыздар, аябай коюу, сонун чыкты. Эгерде домашний жумуртка
кошкон болсоңуздар аябай сары болуп цвети сонун чыгат. Ушул жерге укропторду, зелендердин түрлөрүн кошуп койсоңуздар дагы аябай сонун. Мен сиздерге түшүнүктүү болсун деп мына ушундай эле кылып жасадым. Өзүңүздөрдүн каалооңуздарга жараша кийин майдалап кошуп ийсеңиздер дагы болот. Салатыңыздарга карайсыздар. Буну бир эле салаттар менен бербестен тамактар менен дагы берсеңиздер, мына карасаңыздар аябай коюу болду. Сиздер да жасап көрүңүздөр. Комментарий жазып, лайк басканды унутпаңыздар кыздар. Бул менин каналымдын өсүшүнө жардам берет. Башкалар менен да бөлүшкөндү унутпаңыздар. Менин каналым өссө, мен дагы сиздерге ошончолук болушунча пайдалуу видеолорду чыгарганга аракет кылам. Карасаңыздар аябай сонун. Сиздер да жасап көрүңүздөр.